Кыргыздын кыйын журналисти, аз бирок саз жашаган Уланбек Игизбаев кыргыз журналистикасына легендага айланды десек болот. Аз жашаса да кыргыз журналистикасына чоң жаңылык киргизип кетти. Ал жайында Ысык көлдө эс алып жүрүп каза болгондон кийин анын ушул кезге чейинки жасаган эмгеги чоң бааланды. Өлөрүн сезгендей ал кыргыз бири-бирин өлгөндө гана өлөрчө мактайт. Неге тирүүлүктө оозубуздан жылуу сөз чыкпайт деп Facebook'тагы баракчасында калтырган. Анын акыркы Facebook баракчасындагы жазганы Ысык көлдө эс алып жүрүп, скутердин 5 мүнөттүк ижара акысы 500 сом экенин, бул 15 000 сом айлыкка иштеген адамдын бир күндүк маңдай тери кымбат эмеспи деп жазганы экен. Ал кайда болсо да журналистикалык иликтөөлөрдү жүргүзүп келчү. Жакында Улан Игизбаевдин келинчеги Сапаргүл Абдинабиева өзүнүн Facebook'тагы баракчасына дагы бир пост жазып, элди бир сыйрайлатып салды. Анын жазгандарын өзгөртүүсүз беребиз. Бир чети абдан кубандырган, бир чети жүрөктөгү боштукту чымчып өткөн кабар. Дегеним, Улан дагы бир эл аралык абройлуу сыйлыкка ээ болду. Бул Давид Бурке атындагы дүйнөдөгү атактуу журналисттерге берилчү сыйлык. Мында мурдараак Кыргызстандын эрдик медалын, аны Улай Улут Абири намында алды эле. Өзү болсо сыйлыктарын майлап жетине албай сүйүнмөк экен. Сенин таза Абириңе көптөр жасай албаган эрдигиңе икая сыяктанган кыска нуска өмүрүнө баа берип да, таң калып да бүтө албайм. Кыргыз журту да мен сыяктуу сенин аз-саз өмүрүңө шүгүр кылып, Куран окуп турат. Сыйлыктарың кут болсун, Улан. Сапаргүлдүн жазганына кыргыз эли Уландын өлүгүнө дале кейип атканын билдирип жатышты. Улан менен Сапаргүл былтыр баш кошушкан. Жакында Сапаргүл уул төрөдү. Бирок Уландын уулун көрбөй кеткени, алдында дагы бир чоң пландары ишке ашпай калгандыгы өкүнүчтүү болду. Булак заман чекиткежи. Бул маселени иликтеп баштаганда бизге абдан көп тоскоолдуктар болду. Мен мына 3-4 жылдан бери ушу журналисттик иликтөө менен алектенип келатам. Бажы боюнча ошол эле министрлер, президент, премьер-министр, саясатчылар жөнүндө көптөгөн эле иликтөөлөр жасаганбыз, бирок бул иликтөөдө басым, кысым өзгөчө болду. Анткени анын дагы жөндүү себеби бар. Анткени Көрүстөн мафиясы, Мүрзөдөгү коррупцияда бир көптөгөн акчалар айланат экен. Бул ошонун дагы бир далили деп айтсак болот. Анткени иликтөө башталганда ошол Көрүстөндүн ээлери, директорлору, ошол ритуалдык кызматтар агенттигинин айыбы ачылып калгандан кийин биздин иликтөөнү эфирден чыгарбоого абдан көп аракеттер болду. Ошол эле ритуалдык кызматтар агенттигинин директорунун орун басары Эсенбек Сатыбалдиев тарабынан түздөн-түз телефондук чалуулар, коркутуу үркүтүүлөр, ал тургай силер ушул маселени жөн эле койсоңор болмок, өзүңөргө көр казап атасыңар деген бир түздөн-түз сүйлөшүүлөр болду. Ал сүйлөшүүлөрдүн баардыгын биз сактыкта кордук жок деп сактап койгонбуз. Андан тышкары ошол эле агенттиктин директорлору тарабынан башка адамдарды ортого салып, чыгарбай эле койбойсуңарбы, сүйлөшпөйлү андай мындай деген сөздөр болду. Бирок биз аларга түшүндүрдүк. Биз бул чындыкты буга чейин да чыгарып келгенбиз, мындан кийин да чыгара беребиз. Эч кандай бир килигише албайсыңар дегенден кийин гана түңүлдү окшойт. Андан кийин да бирок коркутуу үркүтүүлөр токтогон жок. Сразу скажу, тут у нас время, которое здесь показывает, не совсем точно, потому что из-за отключения света сбилось время, где-то, возможно, около 10 минут разница здесь оказалась. То есть время, если сейчас, допустим, здесь час 29 показывает, возможно, час 19 было. Поэтому у нас тут не совсем правильное время указано. Наверное, 13:45. Примерно, да. То есть здесь. Вот в этом районе дети Берег үстүгө келет. Абрусту үстүгө келет. Жөн баскыда. Нашыкта элде түшөлөт. Фирсте так кишилер бар, с правой стороны тут тоже можно увидеть людей. Чыпырып аткан колдорун суу чачырып атпайт. Суу чачырып атпайт.
1:51 Уланбек эс алууга секирип түшкөн пирстен бери көздөй басып келатат. Сапаргүл ал маалда 50-60 метр алысыраак жердеги чатырдын астында отургучта эс алып отурат. 1:53 мүнөт 35 секунд өттү. Суу Уланбектин белинен өйдөрөөк болуп келатып эле күтүүсүздөн ал денеси көрүнбөй, суу үстүндө колдору чабалактап калат. Ошол жерде күтүүсүз чуңкур бар экенин биздин кабарчыбыз жана куткаруучу Бакай текшерип көрүштү. Жээктен 25-30 метрдей алыстыкта болжол менен 2,5 метрдей терең кеткен ойдуң бар экен. 1:57 мүнөт 15 секунд өттү. Колдору суу үстүндө чабалактап аткан Уланбек сууга кирип кеткендей болуп көрүнбөй калат. Жээкте жүгөрү саткан өспүрүм балдар сууга түшүп аткан экен. Суу ичинде кыймылсыз калпып калган адамды көрүп, кыйкырып жардам сурай башташат. Уланбектин суу ичинде калкып калган денеси суу үстүнөн көрүнгөн эмес. 1:57 мүнөт 50 секунд өттү. Пирстен суунун башка тарабынан жардамга келген адамдар суу астындагы Уланбекти алып чыгуу аракетин башташат. 1:59 мүнөт 29 секунд өттү. Бир нече киши Уланбекти суудан жээкти көздөй көтөрүп баратышат. 2:17 секунд өттү. Уланбекти жээкке көтөрүп барып жаткырышат. Жээкте ага дароо профессионалдуу жардам көрсөтө турган адам болгон эмес. Куткаргандардын биринин айтымында алар жээкте Уланбекти капталынан жаткырып, тизесин бүгүп жардам көрсөткөнгө аракет кылышат. 2:48 секунд өттү. Алгачкы куткаруучу жанына барат. Түшкү тамак маалы болгондуктан жээктеги куткаруучулар так ошол учурда алысыраак жерде болушкан. Алар кырсык тууралуу телефондон угуп жетип барышкан. Аларга удаа келген пансионаттын медайымы ал келгенде Уланбек жансыз болуп калганын каректеринен билдим дейт. Андан 1 мүнөт мурдараак жетип келген куткаруучу далайга издеп отуруп пульсун сезгендей болгом дейт. Медайым камерага сүйлөөдөн баш тартты. 2:20 мүнөт 12 секунд өттү. Уланбекти ошондо барган тез жардам унаасын көздөй көтөрүп баратышат. Машашевич, саламатсызбы? Менде эки суроо бар, дароо эле берип алайын. Биринчи суроо, сиз буга чейин ушул кезге чейин айтып келатасыз, Акаевчи, Бакиевчи деп айрым саясатчыларды ачык айтканда жээрип келатасыз. Бирок ошол эле учурда азыр сиздин тегерегиңизде ошол эле Акаевдин, Бакиевдин убагында иштеген, мисалы айтып кетели, Аалы Карашев, Сапар Исаков, Абдил Сегизбаев жана башкалардын бардыгы кадимгидей эле иштеп атат. Муну кандай түшүнсө болот? Же сиздин айткан сөзүңүз менен ишиңиз дал келбейби? Бакиев менен мен деле иштегем. Акаев болсо мага даңқ медалін берген болды. Жақсы иш келсин деп. Адам ар бир адам менен иштей алат. Кыргызстан кичинекей. Иликтөөчү журналист Улан Егизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Акын пансионатынын администрациясына жана 3 куткаруучуга карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн 17 августта Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Ички иштер министрдин тергөө кызматынын жетекчисинин орун басары Нуржан Утемисов билдирди. Анын айтымында кылмыш иш 258-берененин негизинде коопсуздуктун талаптарына туура келбеген кызмат көрсөтүү боюнча козголгон. Тергөөнүн алкагында журналист каза болгон учурда жумуш ордунда болбогон куткаруучулар жана коопсуздук үчүн керектүү шарттарды түзүүгө милдеттүү болгон администрациясынын ишине юридикалык баа берилет. Тергөө иштери 2 айга созулат, деди ал. Утемисовдун айтымында окуядан кийин Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринен турган ыкчам топ түзүлгөн. Алар 3 жума бою иликтөө иштерин жүргүзүштү. Ошондой эле соттук экспертиза жүргүзүлүп, анын корутундусунда Егизбаев сууга чөгүп, дем алуу органдарынын жогорку жагына суу толуп калгандыктан каза болгону айтылган. Юстиция министрлигиндеги маалымат боюнча Акын Ысык Көл ЖЧКсын Чыныбай уулу Эржан түзүп, Тентимешова Нуржан Давлетбековна жетекчилик кылат. ЖЧК 2017-жылдын 21 августунда кайра каттоодон өткөн. Уланбек Егизбаев Ысык Көлгө жубайы менен бирге эс алууга барып, 22-июлда түштөн кийин сууга чөгүп каза тапканы маалымдалган. Окуя алар эс алып жаткан Акын пансионатында көлдүн жээгинде болгон. Маркум 24-июлда өз өскөн Кочкордун Көкжар айылында 28 жашында акыркы сапарга узатылды. Булак турмуш кейже.
Бүгүн Улан Эгизбаевди мекенинин Кочкордун Көкжар айылынын топурагына жашырып келдик. Жаназасы жуулуп жатканда чакан сөз сүйлөнүп, аны жакындан таанып сүйүп, алыстан көз салып сыймыктанган кишилер чыгып оюн айтып жатышты. Дин алымы жакыныраак келгеле сөз сүйлөнөт дегенде маңдайдагы биринчи катарга барып туруп алыпман. Кабыргалары кайышып, көкүрөктөрү кысылып, үн чыгарып ыйлаган жакындарын көрүп, өзүмдү Уландан эң алыс киши катары сездим. Анын өлүмүнө менин мерездигим, кенебестигим, кайдыгерлигим күнөөлүү турбайбы деген ой кетти. Мурунку президент айым Азаттыктан Прагадан келген жетекчи айымы сүйлөп жатканда элдин баары жашалды. Аларды карап, угуп туруп өзүмдү аябай ыңгайсыз сездим. Көзүм кургак кала берди. Бишкектеги адам укугу менен абийирин талашкан иш-чараларда чыркырап катышып жүргөн карапайым жарандык активист агай чыгып сүйлөп баштаганда көңүлдүн түпкүрүнөн боздоп калкып келип кекиртегиме кептеле түштү. Чын эле, депутат досу айткандай, Улан карапайым элдин, бул дүйнөдө таянычы жоктордун үнү болгонун түшүндүм. Дин алымдары, кесиптештери, үмүт арткан саясатчылар урук тууганы Уландын Кыргызга канчалык зарыл экенин айтып жатышканда, анын кайталангыс экенин элдин баары аңдап турду. Сөз алгандардын кээси мындай жигит дагы бир келээринен үмүтсүз экенин айтып жиберди. Сөз баштаган дин алымынын кыргыз коому татыктуу болбогондуктан балким жараткан Уланды бизден алып кеткендир деген жоромолу эстен чыкпай туруп алды. Чын эле Улан тунук булактай жигит экен. Пейили оңолгон эл жашаган тоолордо булактар жылоолойт деген пикир бар. Илгери Бишкектин Боз бөлтүгүнүн, Кокту колотунун баарынан булак чыгып турчу деген да кеп айтылып жүрөт. Улан кыргыз элинин кайгыдан карарган көөдөнүндөгү булактай бүгүн көмүлдү. Бирок биз мындай булакка татыктуу болсок, Улан карманган принциптер, анын ойлогон ойлору, бап эстеген пикирлери бир күнү мөлтүр булактай сызылып чыгып кыргыз жеринин көркүн ачат. Биздин мындай үмүттү эч ким тартып ала албайт. Үмүттү көмүп салуу эч кимдин колунан келбейт. Бир ардактуу апа айткандай, эл болгон соң чыгат. Эсен Өмүрканов, Булак, Сарысек. Марком журналист Улан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева бүгүн саат 15:30 уул төрөгөн. Учурда эне баланын абалы жакшы. Эске сала кетсек, чыган иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев үстүбүздөгү жылдын жайында сууга чөгүп каза болгон. Аркасында кош бойлуу жубайы калган. Президент Эгизбаевге эрдик медалын ыйгарып, сыйлыкты маркумдун ата-энесине тапшырган.